Кыргызстанда алгачкы болуп ош шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн айланасында ушундай турмуш тиричиликтердин калдыктарын таштоочу пункту ачылды. Бүт бардык шарттары менен бул жерде камера карап турат, бул жерде кароочу карап келген адамдарды аны муну ташта деп көрсөтүп турат. Тамак аш калдыктары, турмуш тиричилик калдыктары, пластик, кагаз, айнек бүт бардыгын өзүнчө таштаганга бүт шарттар каралган. Ал таштагандан кийин бул жерде кол жууганга суу дагы орнотулган ракайына. Ал эми кандайдыр бир муктаждык боло турган болсо, бул жерде ажатканасы менен кошо курулган. Ушундай жакшы нерселерди шаарыбызга келебесин ушундай болуп. Кандай сонун суу агып турсаң, таштанды төгүлгөн жерде суу аккан бул деген өтө жакшы нерсе болуптур. Кудай жалгасын мындай нерсеге. Айтып турат да. Эгер турмуз болсо камераны койдук. Өздөрүнө карап туруп. Кандай келип принимать этет. Анан өзү сортировать этет, өз сабык кагазга дейт, пластикке дейт. Тамак аштарды бул жакка салып кетти. Андан кийин уже катайын бир адам көрсөңүз. İşte давай işte көргүлө кандай пилоттун болуп кетсин. Жакшы кетсе анда дальше уже киргизе баштайбыз. Мисалы шаарыбызда көп жерлерде туура эмес кандайсы мисалы строительный таштандыны баягы урналарга туура эмес таштагандан көп техникаларыбыз бузулууда. Экинчиден буну жолдун боюндагы урналарды ичкери алып кирүү. Анан элдерди тууру сортировочный кылып салуу. Ошол максатында бул пилоттук негизинде жасадык. Бул кудай кааласа ишке ашып калса, шаардын дагы бир ниетибиз бар, 10го жакын жерге койгон. Кыргызстанда бул башка жерлерде барбы негизи? Жок, үлгүнү кайсы жактан алдыңыздар? Эми мен үлгүнү бир командировкага барып, Россияга барганда, анан Өзбекстанга, Ташкентке барганда көрдүк. Ошо окшон проекттер бүт домдун астында экен. Жолдун байында эч кандай урналар жок. Ош шаарында билесиздер, көбүнчө бизде таштандылар жолдун бойлорунда. Себеби көбүнчө туристтер келгенде дагы баягы көрүнүштөр терс болбош үчүн ушундай пилоттук программада ушу домдун астына койсок деген атайын ушул пилоттук программа кылды. Эми себеби көп элдер баягы ушул домдун астына ушундай урналарды коелу десек сасыйт деп көбү койдурбайт. Кийинкиде ушул пилоттук кылып койдук. Кудай кааласа ушул иши ашта жолдун боюндагылардын баарын ушул ичкери киргизүүгө ниеттебиз. Негизи бизде шаар калкында таштанды таштоо маданиятында эмне кемчиликтер бар? Эми маданиятында кеңеш берсе болот. Эми маданият кемчиликтер аябай көп. Себеби ушул атайын таштандыны ташташ үчүн, тууру ташташ үчүн пластикке, коробканы коробкага, тамак аш калдыктарын тамак ашка деп атайын жазуулар турат. Ошону элдер тууру ташташ керек. Үйүнөн кирип чыгып кетип атканда пластикке, коробка, айнекке кылса, ошондо бизде дагы баягы сортировочный деп атпайлыбы? Ушул жерден сортировка болот да. Ошон үчүн биз үчүн тазалык үчүн дагы жеңил болот, элдер үчүн дагы жеңил болот дагы. Ошол үчүн бул жерден дагы баягы алуучулар дагы ушул булганбайт деп туруп ушул жерден ордунан алып кете берет. Сатып алуучулар да пластик айнектердичи. А бул жерде турган кызматкер эмне жумуш кылат? Бул жерде кызматкер жумуш кылган кызматкер элдерди тууру таштатышты үйрөтөт. Келген адамды пластик кылып таштаңыз деп үйрөтүп, бир сыйра элдерге тууру түшүндүрүү иштерин айтат. Андан сырткары могу домдун тегеректегин шыпырып тазалайт. Баягы маданиятка силер үйрөтсөңөр жакшы болот да ушул. Рахмат деп атабыз биз дагы аябай сонун. Эгер жакшы пилоттук проект жакшы иштеп кетсе, анда мындан ары дагы ушул башка дагы райондорго киргизели деп атабыз. Сонун, баарына киргизиш керек. Аябай сонун видеонаблюдение бар. Сонун. Эми өзүңөрдүн короңор үй көп экен, баягы жакшы таза кармасаңар.
Элдер разы болуп атат. Рахмат. Жакшы, рахмат деп ушунчалык неме кылган. Бар жолу аралашып жаткан. Азыр бул проектти аябай колдойбуз. Бардык контейнерлар отдельный болуп атат. Буга чейин Сити маркеттин гүлү мейине толуп жашоочулар нааразы эле. Азыр бул проектке өтө ыраазыбыз, колдойбуз, туура кылдыңыз. Сиздин көп иштериңизди билебиз. Сиз келгенден бери мыйзамсыз курулган жерлер да алынып жатат. Биздин бир көйгөйүбүз бар эле. Убакыттан пайдаланып айтып алсак, детский площадкабыз жок. Муну эскилиги жеткен сарайча 17-кылымды элестетип турат. Ичи каляркана, түгү бомушкана. Ушул наркы сарайча. Ошону алып берсеңиз, шу элдердин атынан сүйлөп атам. Ошол жерге площадка куруп алсак, 3 домдун площадкасы жок. Балдарыбыз үйдө камалып турат. Бир адам Ал салынган неме эмне ичинде? Каляркана, түгү бомушкана, Жада хозяймын деп бирөө келген. Мэрияда иштейт экен, сиздердин эле сотруднигиңиздердин бири экен. Бул частный собственность деп туруп бизге эч неме кылбай койду. Эч бир сөзүн ачуусу тыйын менен эле көп жерден басылып атат да. Анан сизге бизди жолугушубуз өтө кыйын экен. болду. Ушул Сиз жерден мэрияга кирип биз айтканча сизге киргизиш өтө кыйын экен, биз жөнөкөй кишилерди. Ушул убакыттан пайдаланып, сизден ушуну суранып балдар аянчасын куруп берсеңиз жакшы болот. Ушуну бир карап берсеңиздер. Жыгылайын деп турат Анан- состояниясы. Тиги воркаут коюлуп аткан жерде площадка каяка сос болбоду. Кана жылы воркаут коюлуп аткан жерде площадка. Алып кел, бояка коюп берип коелу. Азыр барып көрсөңүздөр да болот. Үстүнө шифрлар түшүп кеткен, балдарыбыз жыгылып больницага канча барды. Жок, биз аяк эмес, бул жерге эле коюп бербейлик. Бул мына жерге коркотулган жерге. Болобу ошол жерге коюп? Ал жерде неме жөн эле турат да, же иштетилбей элечи. Ошону Жок, ал жердин маселесин биз карап, если баягы Кызыл китеп документ болбосо снос эле кылып берип салабыз. Кызыл китебим частный собственностьте. Муниципалдык жерге кандай частный собственностьте? Мурналанган экен да, мурналанган. Муну мындай баягы өзүңөрдүн үйүң, бул силердин корооңор. Муну силер жашасыңар керек өзүңөр. ТСЖ деген бар, түшүш керек. Ошонун баарын жасагыла, иретке келтирип койгула. Биз менен келип сүйлөшкөндө дагы мына биз жана 50-50 проект бар бизде. Пожалуйста, биз деле акчабызды чыгарып беребиз. Силер акча чыгарып барсаңар, биз чыгарып беребиз 50%. Өзүңөр ойлонуп туруп бир нерсени жасап алгыла мына кошуналар менен чогуу. Үйүңөрдү оңдоткула, берип атат. Краскалайсыңар. Акча берип атат. 50%. Kala başçımız kelimene siz bilen biz bilen uçraşıp özlerinin minelelerini aytdı. Sizler hammamiz ayttık nimamizni. Parvardigor egam şu qilingan ishlarimiz xayrli bo'lsin. Bundan keyin shu ishlarimizni ulantib ketishga hammamizga nasib ro'za aylasin. Proyekt ak yo'lda bo'lsin. Ak yo'lda bo'lsin. Shahar boshchilarimiz tinch bo'lsin. Rahmat. Sizlarga rahmat.